Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен өрүктөн сок жасайбыз. Биз эң алгач бардык банкаларыбызды жана капкактарын парлап алабыз. Бул жерде сөз түрдө ар бир банкабызды 3 мүнөттөн парлап алабыз. Биз эң алгач ушинтип бардык банкабызды дайындап алып кое турабыз. Мен бул жерде өрүктөрүмдү жууп тазалап алдым. Бул жерде менде жалпысынан 7,5 килограмм. Биз эң алгач өрүктөрүбүздү данегинен ажыратып алабыз. Эгерде ушундай бир аз кара болсо, аны бычактын жардамы менен алып коебуз. Өрүк канчалык жумшак болсо, ошончолук жакшы, аябагандай сочный сон болуп чыгат. Биз баарын бөлүп алган соң биз кайрадан өз идишине салабыз. Бул жерде сөз түрдө 1/1 суу кошобуз. Эгерде бир чакка өрүк кошсоңуздар, бир чакка суу кошосуздар. Андан соң кичинекей идишти ала турабыз. Четке эң биринчи чоң идишибизден баштайбыз. Чоң идиштеги биз табакка салып, андан соң биз ошол чоң идиш менен толтура суу куябыз. Бирок азыр бир аз гана бөлүгүн куябыз, себеби баарын куйсак бизге блендер менен аралаштыруу бир аз ыңгайсыз жаратат. Бардыгы бир масса келгичекти жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде ушундай сонун бир масса болот. Андан соң биз калган суубуздун баарын кошуп, жакшылап аралаштырып, андан кийин биз сеткадан өткөрүп алабыз. Ушундай калдыктарын биз ыргытабыз. Бизде ушунча сок чыкты. Андан соң биз кичинекей идишибиздеги өрүктү дагы салып, андан кийин кичинекей идишибизге толтура суу куюп, анын бир аз бөлүгүн куюп дагы блендер менен эзип алабыз. Бардык массабызды биз дал ушундай кылып өткөрүп алабыз. Андан кийин биз кайнагычакты оозун жаап кое турабыз. Ошол убакытта биз бул жерде ар бир банкага 200 граммдан сахар салып алабыз. Андан соң ушундай кайнайын деп аябагандай көбүрөөп чыгат. Бул жерде биринчи биз жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң биз үстүндө бир аз калган көбүктөрдү сетканын жардамы менен алып алабыз. Андан соң биз 30 мүнөт кайнатып алабыз. 30-40 мүнөт кайнатып алып, ушундай ар бир 10 мүнөт сайын аралаштырып турабыз. 30 мүнөттөн кийин биз оттон чыгарып, банкаларыбызга куюп алабыз. Бардыгынын ушундай кылып үстүн жаап алабыз. Бул жерде менде 15 литр
чыкты согубуз. Андан кийин биз сахарын эритип алыш үчүн дал видеодогудай кылып алабыз. Андан кийин ошондой видеодогудай кылып үстүн жылуу жаап 6-7 саатка коюп турабыз. Сөз түрдө барыңыздар жасап көрүңүздөр, даамы аябагандай сонун. Эгерде жакса досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.